Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышта Ош облусунун прокурору Казаков Бөкөнбай Жаныкеевич, анын орун басары Сүйүн Мамыров, Кара Суу райондук сотунун судьясы Бакыт Сарыбаев, Ош облустук сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясынын төрайымы Элнара Мадмарова, Ош шаардык сотунун тергөө судьясы Нурлан Абдыразаков, Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Насиев Тариелдин мыйзамсыз кабыл алган чечимдери жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Азыркы учурда 7 баланын энеси, алардын ичинен 3-өсү жашы жете элек кичинекей балдары бар Абытова Сүйүмканды мыйзамсыз жер басуу алуу беренеси менен 2021 19 апрелде камакка алышты. Биз тергөөгө тил каттарды, далилдерди берсек дагы уккулары келген жок. Бойканын бир тууган агасынын баласы Руслан аттуу адамдын Абытовадан жердин эсебинен алынган акча каражаты тууралуу тил каты дагы бар. Бойка мурда бир нече эпизоддор менен жоопко тартылып, жана кызмат адамы болгондуктан тилкат жазуудан баш тарткан. Анын бир туугандары дагы алынган акчага толук тилкат жазып беришкен эмес. Себеби алар Абытованын күйөөсүнүн жакын досу болуп, ишеничине кирип, ал жерге өзүлөрү карап туруп үй салдырышкан. Аталган талаш жер 10 адамдын үлүш жери болгон. 8 адам үлүш жерин Шамшиев Айбек деген жаранга сатып жиберишкен. Ошентип үлүш ээлери 3 гана адам калган. 2020 жылдын октябрь айында ошол үлүш ээлери Кара Суу райондук сотуна арыз менен кайрылып, мыйзамсыз курулган курулуштарды буздурууну суранган. Кара Суу райондук сотунун судьясы Бакыт Сарыбаев жоопкер тараптын жүйөлөрүн укпастан, алардын катышуусу жок эле бузулсун деп чечим чыгарган. Мам каттоонун, архитектуранын, айыл өкмөттүн өкүлдөрүнө Абытова 2019 жылы үй салып ушул кезге чейин жашап келатса, эмнеге 1 жыл 10 айдан кийин сотко кайрылдыңар? Үй жаңы салынып башталганда кандай чараларды көргөнсүңөр? Далилдериңер кана? Деген өңдүү суроолорду берген эмес. Себеби бул суроолорго жооптор табылса, коррупционерлер каалаган чечим чыкпай калмак. Бул жарандык иш жоопкерлердин апелляциялык арыздарынын негизинде Ош областык сотунда каралды. Судья Элнара Мадмарова биринчи соттук кароодо эле келбей калган тараптарды телефон менен чакыргыла, процессти эртеңкиге коебуз деп катчыга буйрук берди. Жоопкерлердин нааразычылыгынын негизинде башка күнгө койду. Кийинки соттук кароодо жоопкерлердин жактоочусу ооруканага стационардык дарыланууга жатып калгандыктан башка күнгө жылдыруу боюнча өтүнүч келтиришсе, канааттандырбай туруп, мурунку чечимди күчүндө калтырышты. Башка карапайым адамдардын иштери айлап жылдап каралбай жылып келет. Эмне үчүн соттор кош стандарт менен иштешет? Себеби акча берсең чоңдордун арасында адамың болсо, биринчи стандарт иштейт. Ал эми акча бербесең, кишиң жок болсо, экинчи стандарт иштейт. Сотторду реформа кылып жатабыз, коррупцияга бөгөт коюлат деп кабинеттерине камера коюп, шордуу элдин салыгынан түшкөн миллиарддаган акчаны жумшайбыз. Кабинетине камера койсо эле соттор акча албай калчудай болушут. Кылмыш иштери, жарандык иштер, адамдардын тагдырлары кафе, ресторан, чайханалардан чечилип жатат. Же жалганбы? Ош шаардык сотунун тергөө судьясы Нурлан Абдыразаков 2020 жылдын 27 декабрында дүйнөгө таанымал Крим төбөл маркум Алмамбет Анапияевдин бир тууган агасы бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Крим чөйрөдө дагы орду бар. Галмамат Анапияевди өзгөчө ири суммадагы алдамчылык фактысы менен үй камагына чыгарды. Жабырлануучулар ушул кезге чейин чырылдап чындык таппай жүрүшөт. Ошол эле сот 2021 жылы 19 апрелде 7 балалуу жашы жете элек 3 баласы 85 жаштагы апасы бар Абытованы камакка алды. Абытова менен Анапияевдин беренелеринин жазасы коёндой окшош. Экөөнүн бир гана айырмасы Абытова колунда жок кедей, Анапияев Крим чөйрөдө да, бизнесте да орду бар, көмүр кенин иштеткен миллионерлердин бири. Соттордун коррупцияга аралашканын сөзсүз эле акча алып жаткан жеринен кармоо зарыл эмес. Мына коррупция. Соттордун коррупцияга аралашканын алардын чечимдери далилдеп турат. Ушул эки чечим менен эле судьяга коррупция беренеси менен иш козгоп, өзүн Абытованын жанына отургузуп койсо болот. Мынакей реформа. Мамлекетте бир тыйын кетпеген, карапайым элдин пайдасына иштеген реформа ушундай болуш керек. Азыркы учурда Анапияевдин иши 8 айдан бери бир дагы тергөө болбостон эч бир себепсиз токтоп турат. Бул ишти муруунун тергөөчүсү Насиев Тариел тергеп жатат. Ушул эле тергөөчү Абытованы 19 апрелде камакка алып, 27 апрелде ишин сотко өткөрдү. Башкача айтканда 8 күндө. Насиев Тариелдин акчалып атканын аңдып кереги жок. Коррупцияны, анын кылган иши, кабыл алган чечимдери далилдеп турбайбы?
Прокурорлор Казаков Бөкөнбай Жаныкеевич жана Мамыров Сүйүн Караевичтердин күч-кубаты алсыз аялга жетип, Анапияевге окшогон адамдардын кылмыш иштерин жаап жашырып, басып отурушат. Мамыров Сүйүн Караевич 2015 январь айында Өзгөн районунда прокурор болуп турганда 8 оперге жасалма кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схема түзүп, жасалма экспертизаларды тиркеп, Кыргызстанда жок болгон адамды арыз жаздырып, күбө кылып сотко өткөргөн. 8 опер кызматкери 5 жыл соттошуп, 2020 20 январда Кыргыз Республикасынын жогорку соту аркылуу акталып, кызматтарына кайтышкан. 8 опердин 10дон жакыны болгондо дагы 80 адамдын 5 жыл бою көргөн азаптары, алардын моралдык, материалдык чыгымдарына ким жооп берет? Бул маселе боюнча мен УКМКга кайрылгам, башкы прокурорго кайрылгам, бир эмес 2 жолу кайрылдым. Бирок Мамыровдун тирегени күчтүү экен, менин арызымды барганда эле тытып ыргытып жиберишет окшойт. Бийликтен акыйкат таппадым. Эми мен бийликтин негизги булагы элге кайрылам. Жакынкы арада бул маселе боюнча кеңири далилдер, соттук чечимдери менен адвокаттык иликтөө жарыяланат. Ошондо көрөсүздөр, канча жылдан бери Ош областынын прокуратурасында адамдардын тагдырын ким чечип жатканын. Аталган прокурорлор иштеп турган учурдагы мыйзамсыз соттолгондордун чечимдери кайрадан текшерилип каралышы керек. Урматтуу башкы прокурор Зулушев Курманкул Токторалиевич, мен сизди сот кезиңизде адилеттүү сот деп билет элем. Депутат кезиңизде адилеттүү элдин таламын талашкан депутат деп билет элем. Башкы прокурор болгонуңуздан бери мен сизди тааный албай турам. Же мамлекетибизде башкы таңкыстыктар менен бирге эле прокурорлордун дагы таңкыстыгы барбы? Же аталган прокурорлор незаменимый кадрларбы? Түшүнбөйм. Урматтуу Ош облусунун тургундары, эгерде сиздердин жакындарыңыздар мыйзамсыз адилетсиз соттолгон болсо, биз менен байланышыңыздар. Алардын чечимдери кайрадан каралууга тийиш. Ушуну менен 3 бөлүмдү аяктайбыз. Уландысы бар. Эмки чыгарылыштарда алдын ала алынган маалыматтарга караганда, аталган прокурорлор тергөөчү Насиев, Муруунун тергөө бөлүмүнүн башчысы Айбек Турсунбековдор кантип $500,000 контрабанданы жең ичинен сүйлөшүп, ишин жаап койгон факты боюнча кеңири иликтөө жарыяланат. Маалыматыбыз бир жактуу болбош үчүн коррупцияга шектүүлөргө дагы микрофон сунганга даярбыз.